То есть не будет никакого курдского государства, как ты думаешь, в будущем? Если не будет объединенных исламских государств, то есть если не появится какой-то халифат исламский, то курдские государства рано или поздно появятся. Я гарантирую. Появится, то есть? Конечно. То есть часть Ирана, часть Турции, часть Сирии. Какая-то часть будет, я не знаю, но курды сметут все. Я это точно знаю. Курдский вопрос не решен. Уничтожите РПК, появится другой. Уничтожите это, появится другой. Курдский вопрос не решен. Его можно решить справедливостью и братством. Ребята, вы не решаете справедливости. Вы говорите, мы есть, а вас нету, вы второй сорт. А мы говорим, мы не второй сорт, мы такие же, как и вы. У нас тоже культура. Вот подожди, курдского языка нет, что ли? Есть. Почему нету таких факультетов, которые изучают курдского языка? Ну, я спрашиваю, если вы говорите, мы ваши братья, мы изучаем. Урал это вообще там армянский язык, да, я не знаю. Не армянский, это точно. Потому что они хотят, чтобы это был армянский. Параллели с чеченским даже языком. Без разницы, кто бы ни был. Мусульманский, не мусульманский. Ты какой-то 5000 лет какой-то язык начал изучать. Курдский язык, твои братья рядом с тобой стоят, ты что его язык не изучаешь? Твоя культура, пойми меня, услышь меня, увидь меня наконец-то. Потому что ты не видишь и не хочешь услышать меня, и потом говоришь, курдский вопрос должен решиться, вы должны смириться, вы воюете с нами, вы подняли оружие. Так эта организация уйдет, придет другая организация. Я ни к чему не призываю, я просто говорю ту боль, которая существует. Вы даете обезболивающие, вы не даете лекарства, ребята. Силой вы проблему увеличиваете, справедливостью вы проблему решаете. Справедливостью курдский вопрос решится. Как его решить? Не обязательно государство курдам дать. Дайте язык, дайте изучение культуры, дайте автономию какую-то. Пусть будет под властью определенных народов, ну правит внутренних делах. Ассаламу алейкум. Бүгін геосаяси бір темада сөйлегім келіп тұрады. Менің білешімше, Қазақстандық күрд ұлтындағы толип Юсуф Берхудар күрдтер мәселесі бойынша өзінің пікірін білдірді. Қысқаша көріп шықтым подкастын. Ал жерде ал айтып отады, күрдтер бәрібір игілікке жетеді. Бүгін күрдтерге қарата әділетсіздік болып жатады. Алардың құқықтарын орнына қойыш керек. Егер де мұсылмандар бірігіп бір мемлекет болса, сөзсіз келешекте күрдтер барын сындырады, өздерінің қалаған қалауларына жетішеді. Жана алардың қылып жатқан ішін тура деп бағалап жатады. Башқалар аларға тосқауылдық қылбаш керек деп өздерінің көзқарасын айтып жатады. Мен өзімнің көзқарасымды айтайын. Негізі қысқаша тарихына қайтсақ, күрдтер деген кімдер? Күрдтер 30 миллионнан ашық халық, Шам жерлерін, бүгінгі жақынға шығышты байырлаған халық. Алар негізінен бүгінгі 4 мемлекетте жашашады. Ең көбі Түркияда, Иракта, Сирияда, Иранда. Сол 4 мемлекетте. Жан жаққа белдерінде дағы Азербайжан, Армения, башқа жерлерде де бар, азырақ. Бірақ негізінен ошол 4 мемлекетте. Эми ошол мемлекеттерде жашаган күрдтөр бөлүнүп чыгабыз, же автономиялуу регион куруп бересиңер деп талап коюп, ошонун үстүндө күрөшүп жүрүшөт. Негизи тарыхты алып караганда, күрдтөрдүн жеке өзүнүн көз карандысыз мамлекети болгон эмес. Мурда уру болуп жашаган деп айтылат, бирок негизинен кийин азыркы ушундай болуп бөлүнүп, акыркы кылымдарда өздөрүнчө мамлекет болуп түзүлгөндөн бери булардын өзүнүн мамлекети болгон эмес. Саддам Хусейн учурунда Иракта Америка бастырып кирип, согуш жүрүп, мамлекетти алсыраган учурда Американын жардамы менен бир гана Иракта өздөрүнүн көз карандысыз өздөрүнүн регионуна жетишти. Эми Ирак Курдистаны деп Иракка таандык болуп айтылат, бирок толук Иракка баш ийбейт. Бирок эң көп түрктөр Түркияда. Ошондон Түркиядан дагы бөлүнүп чыгабыз деп канча жыл аракет кылышты. Бирок Түркия мамлекети күчтүү болгондуктан аларга жол бербей келатышат. Керек болсо кошуна мамлекеттердеги түрктөрдүн дагы өз алдынча болуусуна жол бербейт. Аларга дагы операцияларды уюштуруп, кыскасы алардын тамырын кыркуу. Эмнеге дегенде алар баары биригип кетсе, Түркияга чоң күч болуп калат деп Түркияга жол бербейт. Аны Иранда, мына кече күндө Ирандагы көтөрүлүш чыкканда, ошол абалдан пайдаланып калалы деп куралдуу козголоң кылышты. Бирок аны дагы бат эле басып коюшту. Андан кийин Сирияда 2011-жылдан баштап согуш башталганда бийлик алсырагандан пайдаланып, чыгыш тарабында Американын көмөгү менен алар да өздөрүнчө Курдистан деп жарыялап алышты. Күрдтөрдүн жери деп өздөрүнчө ошол жактарын тартып алышты. Эми жаңы бийлик келип, Түркиянын жардамы менен Америка менен келишим түзүп, мамлекетти кайра бир бийликке кайтаралы, бүтүндүгүн кайра камсыздайлы деп Америкага макул болуп, күрдтөрдү колдоосун азайткандан кийин кайра согуш менен кайра өздөрүнүн көзөмөлүнө алып атышат. Сирия. Каерде күрдтөр баш көтөрө турган болсо, башка күрдтөр жардамга даяр болуп турушат. Булардын эң негизги максаты келечекте баардык күрдтөрдү бириктирген ушул 4 мамлекеттен Түркиянын, Ирак, Иран, Сириянын баарына бир бөлүк алып, чоң күрд мамлекети деп Курдистан деген өзүнчө эгемен мамлекетти түзүү. Булардын негизги максаты. Курдистан жумушчу партиясы деген жикчил террористтик уюм бар. Түркияда жана башка мамлекеттерде
террорист деп кабыл алынган. Булар көп жылдардан бери Түркияда теракттарды уюштуруп, жардырып, ошентип топулаң кылып келишет. Түркия ошон үчүн алардын лидерлерин камап, өлтүрүп, ошондой операцияларды уюштуруп, Сирияга чейин, Иракка чейин бомбалап, ошенткен үчүн быйыл гана алардын өздөрүнүн куралдарын таштап, биз багындык, болду эми Түркия менен согушпайбыз, тынч жашайбыз деген убадасын беришти. Бирок ошого карабай, кээ бир лидерлери дагы эле ишмердүүлүгүн жүргүзүп атышат. Сирияга качып барып алып. Эми Булахи айтат, күрттөр баары бир өзүнүн мамлекетин түзөт, менин ага көзүм жетет дейт. Бирок менин ага көзүм жетпейт. Анткени ал чоң мамлекеттер ага жол бербейт. Өзгөчө Түркия мына регионалдык держава. Ал ачык Эрдоган да ачык айтып келет. Биз эч качан биздин мамлекетибиздин айланасында күрттөр өзүнчө бир регионго биригип, өзүнчө мамлекет түзүүсүнө эч качан жол бербейбиз деп келет. Керек болсо бүгүн Ирактагы Курдистанда Американын базасы чыгып кете элек. Ирактан чыгып кетти, Сириядан чыгып кетти, бирок Курдистанда азырынча турат. Ал жерден да чыгып кете турган болсо, Түркия басым кылат деп ойлойм. Түркия басым кылып келет, мурда дагы операциялар жүргүзүп келген Ирактагы Курдистанга. Андыктан Ирактагы Курдистан сакталып калышы мүмкүн, бирок жаңы жерлерди элип алганды Түркия жол бербейт. Мына бүгүнкү Сириядагы элип алган жерлерин дагы Түркиянын армиясы кирип, Сирия менен биргеликте аларды кайра каратып алган, толук каратып алганды жакын турушат. Эми күрттөрдүн ушул кылган негизи эле ушундай кылып атканы туурабы? Албетте туура эмес. Күрттөрдүн 80%, 90% мусулман деп айтылат. Мусулман адамдар ушундай кылабы? Башка мусулман бир туугандары менен согушабы? Аларга кандай айырмасы бар? Алардын өздөрүнүн жеке мамлекети болгондо дагы бүгүнкү мисалы үчүн жалаң мусулман мамлекеттеринде жашашат. Бүгүн жашап аткан жерлер жалаң мусулманбыз деген адамдар. Кандай айырма бар? Биз билебиз, алар эгер өздөрү келген тагдырда деле кичинекей, алсыз, жакыр мамлекет болот. Эми алар өздөрүнчө улутуна бир жерди бөлүп берип койсо эле жыргап жатып калышат бекен, алардын капчыгында мамлекет алтын салып берет бекен. Жок, керек болсо мына Түркия, Сирияда, Иракта, Шия болсо да, керек болсо Иранда дагы жалаң мусулмандар, өздөрү мусулманбыз деген динге эч кандай кысым кылбаган, эч бир улуттарга кысым кылбаган эле жакшы мамлекет. Мисалы Түркияда эч ким аларды басынтпайт, аларды басынтып атат, адилетсиздик кылып атат дегени эч кандай чындыкка дал келбейт. Эч ким аларды, ошо Түркиянын жарандары, мына бүгүн жашап аткан канча 10 миллионго жакын түрктөр менен эле кадимкидей бир укуктарга, тең укуктарга ээ. Андыктан жердин баары Аллахтыкы. Ал жерде ким башкаруучу ким болот, кайсы улуттан болот, кандай айырмасы бар? Бул деген улутчулдук. Улутчулдук динде кандай жаман экени баарыбызга маалым. Керек болсо улутчулдук кылып согушкандар, булар куфр. Ал бизден эмес деген пайгамбарыбыз. Мусулман болуп туруп ушундай чикчилдик кылып, бөлүнүп чыгабыз деп тополоң кылган, бул терроризм. Булар террористтер деп ким ошондой кыла турган болсо, негизи эле мусулман мамлекеттеринде биз бөлүнүп чыгабыз деп, ошондой региондорго, улуттарга бөлүнүп аткан, булар террористтер. Алардын баарын ордуна коюш керек. Кайсыл жерде болбосун. Өздөрүнүн лидерлерин дагы көз караштарын билебиз. Же социалисттер, же демократтар. Алар келгенде эч нерсе өзгөрбөйт. Булар болгону өзүнүн улуту үчүн жан берип атышат. Бул дин жактан алып караганда дагы, эл аралык келишимдерге салып караганда дагы бул чоң кылмыш, бул эч качан акталбайт. Эгер жалаң күрттөр менен жашагысы келип атса, анда Ирактагы Курдистанга барышсын, алар кучагын жайып тосуп алышат. Бул жакта топулоң кылбай. Же башка мамлекеттерге кетишсин. Эгер жалаң күрттөр менен жашагысы келип атса, анда Ирактагы Курдистанга барышсын, алар кучагын жайып тосуп алышат. Бул жакта топулоң кылбай. Же башка мамлекеттерге кетишсин. Ошондуктан күрттөргө айтыла турган сөз, кайсыл мамлекетте болсо, ошол мамлекеттин мыйзамын сактап, бийлигине баш ийип жашаш керек. Эгер андай кылбаган болсо, анда өздөрү мыйзамды бузуп, өздөрү башка мусулмандардын укуктарын тебелеген болот дагы, өздөрүнө жараша кылыш керек болот. Андан кийин Өзбекстан менен Каракалпакстан маселеси бар. Өзү Каракалпакстан Өзбекстандын ичиндеги өз алдынча өлкө деп танылган. Эгер кааласа, жалпы элдик референдум аркылуу Өзбекстандын курамынан чыгууга дагы укуктуу деп каралган. 2022 жылы ошол көз карандысыз деген статусту алабыз деген демилге көтөрүлгөндө, каракалпактар бир аз козголуп кетишти. Андан кийин кайра макам кайтарылды. Негизи бул эки улут башкаларга өрнөк болушу керек. Себеби ортосунда келишпестик, чыр-чатак чыкпаган, ынтымакта жашап келаткан улуттар. Өзбекстанда эле
аларга мындай көп басым кылбай, жакшы мамиле, сый урмат менен мамиле жасайт. Эгер ушундай көрүнүш сактала турган болсо, мындан кийин дагы негизи эле бизде мусулман катары, мусулман мамлекеттер эгер жакшы ынтымакта жашап аткан болсо, бөлүнүп чачырап, кичинекей өзүнчө мамлекет болгондон көрө биригип чоң мамлекетти түзгөнү абзел. Эми алар кандай болот, мындан кийинкиси кандай болот, алар өздөрүнүн негизи ички маселеси. Бирок биз үчүн ынтымакта, биргеликте чоң мамлекет катары жашасын каалайбыз. Болгону дагы мусулмандар, кошуналарыбыз,